Биздин бүгүнкү эфирибизде Ош шаарындагы жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн тескөөчүлөрү менен биргеликте уюштурулган рейдтик иш-чараны көрө аласыздар. Бир көрүп коюң тахмет. Бул жер Ош облусунун Борбор аянты. Кечки саат 20:00дон таңкы 8ге чейин түз багытта автоунаалар өтүүгө тыюу салынган. Мындан улам бул кара түстөгү Toyota үлгүсүндөгү автоунаа токтотулду. Бирок айдоочу токтой калып эле инспекторго кызматтык күбөлүгүн көрсөтүп жатканын байкап калдык. Бирок биз унаага жете келгенде айдоочу күбөлүгүн жашырууга жетишти. Биздин укканыбыз боюнча бул жигит инспекторлорго конторада иштейм деп күбөлүк көрсөттү. Түшүндүрмө катары контора деген кадимки эле улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы деген сөз эмеспи? Кабинетте калып калдык, кабинетке барып келебиз. Дело закон. Кабинетте калып калыптыр, айтып атпаймынбы. Азыр Кабинетте ФИЗОдон барбы, чыктым. Шеріңіз бар ма? Азыр бериле мен да. Азыр келип келбеймби? Тезли. Я. Барып эле келбеймби? Сіздің айдоушылық көліңіз жоқ болса мен қантип рұқсат бермейді. Хорошо, анда досума айтпаймынбы? Yok. Алып келсин. Қақылап. Бөлүгүн. İşte. Ол бары алып келсе уақыт өткен. Тезли алып келет, жакын эле болот. Түсінбей. Отырып тұрыңыз жерде мен протокол алып келейін. Инспектор протокол толтуруу үчүн жакшы эле аракет кылды. Бирок анын телефонуна катар менен чалуулар болуп жатты. Албетте, дал ушул унааны токтоткондугу үчүн. Алло. Акыр аягында жол тескөөчү эч нерсеге карабастан унааны айып короосун карай жакшы эле айдап жөнөдү. Бирок аягында биз күтпөгөндөй бурулуш болуп кетти. Ошо мен барасың ара? Айып короосуна келдик. Бизден көп убакыт мурда кеткен унаа дагы деле келе элек экен. Болжол менен 15-20 минутадан кийин гана биз күткөн унаа келип токтоду. Бирок унаа айып короосуна киргизилген жок. Алаңашкиде Кыргыз почтаны билесиңби? Да, Кыргыз почта. Ошо жерде. Все, хорошо. Правасы бар экен кылган иштеге намысыңыз менен. Правасы бар екен. Ооба. Правасы каяктан? Аны немесиге салып коюп бер, келинче. Көрсөтүп коюп праваң болсун. Эгер немеде мындайда кырмыш мен. Биз билген мыйзам боюнча автоунааны инспектор токтоткон кезде айдоочунун жанында сөзсүз түрдө унаанын жана айдоочулук күбөлүгү андан тышкары налогтун квитанциясы түшүп кетет, туурабы? Бирок бул айдоочу сиз токтоткон жерден айдоочулук күбөлүгүн көрсөтүп калган жок да. Сиз айдоочу айып аянтысын карай айдап кетесиз. Ошол жерде жылганда эле көрсөтөсүз. Жылганда ошол жерден да токтоп, ошол жерден болуш керек, токтош керек. Силер жылып кеттиңиз, силердин аркаңа көрсөтүп коюңдар. Сиз кеткенден кийин биз 10 мүнөттөн кийин жылдык койдук аркасында. Эми бул Тетек жолмен жылдыңар, биздин арага одностроенный чыгып алды, силер бул жак менен жүрдүңөр. Албетте бул сиздин ишиңиз, өзүңүздүн, өзүңүз кандай чечсеңиз, кандай берсеңиз өзүңүз билесиз. Бирок биз дагы бул жөнүндө тактап, териштип билгөрбүз. Балким биздики туура эмес. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз деген так мынакей айып аянтчасында турабыз. Жана өзүңүздөр көргөндөй, Ош шаарынын Борборундагы аянтчадан так ушул камера үлгүсүндөгү автоунаа токтотулган эле инспектор тарабынан. Ал жерден айдоочу эч кандай айдоочулук күбөлүгүн көрсөтө алган эмес. Албетте унаанын техникалык каражаты жанында болгон. Бирок мыйзам боюнча инспектор аны айып токтотуучу аянтына айдап кетип, бирок биз бул жакка келип дээрлик бир 15-20 минутадай күтүп турдук. Ошондон кийин келип айдоочунун салонунда токтой аткан автоунаанын ичинде күбөлүк бар экен. Биз жылган деле билдик деп азыр эле жогоруда айтып өттү. Эми буга
жетекчилик тарабынан кандай баа беришет, эмне дешет, алда да көрө жатарбыз. Эми биз жогорудагы кадрлардан жөнөкөй эле мисал тарталы. Бул кадрда айдоочу кабинетке барып келе калайын деп жатат. Кабинетте калып калыптыр, айтып атпаймынбы. Азыр СИЗОдо. Ал эми мында досума айтайын, документти алып келип берсин дегенин көрүүгө болот. Хорошо, анда досума айтпаймынбы? Yok. Алып келсин. Katılır. Бөлүгүн. İşte. O barı alıp gelirse vakit yok. Эми жыйынтыктоо катары айтканда, инспектор бизден кыйла көп убакыт мурда айып коросун карай кеткен. Бирок бизден кеч келди. Бул жерден инспектор айдоочу менен кошо анын иш бөлмөсүнө барып келген жокпу деген суроо өзүнөн өзү туулат. Boşa ben barasın ara. Canım. Fazla kaydı. Gümüşlü bere. Lan şöyle. Ya bunca kat şöyle git. Ал эми бул автоунаадагы жогорудагыдай эле аянттан кечки убакта өтүп бара жаткандыгы үчүн токтотулган. Инспекторлордун айтымында айдоочу баш ийбестик көрсөткөн. Бирок биз келгенде андай деле катуу кетпегендигине күбө болдук. O yerdeler. Bir yakın şu git. Sen oturacaksın. Otur. Cigit. Otur değil. Otur. İşte gel ki otur. Otur öyle. Otur öyle. Benim aralı oturuyorsun. Baştan çıkalım. Hadi. Эмнеге токтоттуңуздар эле? 3 пунктка баш ийбей кирип келген. Айдоочунун абалы кандай экен? Айдоочунун абалы жакшы, айдоочулук бөлүгү жана техникалык каражаттын каттоо бөлүгү жок. Спирт ичимдиги Кичкен эмес. Айдоочунун жана унаанын документтери жок экен, андыктан унаа айып коросун карай багытталды. Мына эшигин кылтап коем. Бул жакка келгенде унаа тийиштүү жерине токтотулуп, айдоочуга айып кагазы толтурулду. Sizge yol belge var bu жерде çekme koyulgan. Saat geçinde 8'den eklemen 7'de bir muğla kıyısan. Площадьтан өткөндө. Siz kim bulursunuz? Коомдук биринчи каналдын журналисти Темирлан Сейитбек уулу, телевизор программасы. Биз атайын Ошко иш сапары менен келгенбиз. Эмне каналдайсыз? Кайсы? Коомдук биринчи канал. КТРК. Мен тартып атасызбы азыр? Мен инспектордун иштен тартып. Ал эми бул Toyota үлгүсүндөгү автоунаа аянттан түз эле кесип келди. Бул үчүн инспектор ага протокол толтуруп берүүсү шарт. Көрүп камераны. Тигилерди тартпай койдуңар да азыр. Мен эгерде менде азыр 2 камера болсо, мен тиги балам барып, аны тартмакта просто 1 камера болот да. Кечиресиз. Журналисттер справедливый болуш керек да. Аха. Бул жактан калстык көрбөй элесизби? Иә. Калстык көрбөй элесизби? Жок. Сиз мага суроо бердиңиз. Мен сизге жооп берип аткан моментте ал жак кетти. Сиздин сурооңузга жооп бербей туруп кетип калсам, мен турам эмес да. Ошол жерде кайда знак турат ошол жерде? Siz турудан келатканыңызда площадька кире Көрсөтсөм бериште. болобу паспорт, документ силер жата берсин. Пожалуйста, көрсөтсөңүз болот. Эме кылып, Siz кайрадан келсеңиз, кайра экинчи жолу эриже бузган келип каласыз да. Сиз инспектор кандай дейсиз? Азыр бир машина келип токтоду да менин артыма. Аларды кой берип жүрдүңөр да. Ошону кантип эме кылып бере аласыз, түшүндүрүп мага. Эми Эми атаандаштык кылбайын, алар да менин артыман келди, түшүп учурашып кетип калды да. Аларды эч моундай составлять эткен жоксуз да. Айдоочу инспекторлорго башка унааларда өтүп, бирок силер алардан мыйзам чегинде тергебей жатасыңар деп ачык эле нааразычылыгын айтты. Буга жооп берүү үчүн экинчи инспектор чакыртылды. Шеф, машинаны эмне коюп бердиңиз атасызбы? Ал мына мэриядан түшкөн жакта знак жок, шеф. Түздөн гана знак бар. Алар түз келишти. Жок, бул жактан түшүп келди, мен көрүп турдум. Деп ол жерде документин текшердим, кое бердим, шеф. Документ текшерген деле жок, учурашып Көрдүм. кетип калды го. Паспорт права бар жөнүн көрсөтүп, аны чип кетишти. Биз мэриядан чыктык деди. Хорошо, мен калстык үчүн сурап атам да. Тур Бу жерде элем. оператор, журналист турган турбайбы?
сурап атам да эмне кое берди, паспорт документ деле текшерген жок. Бул жакта эме жок да знак. Түздө гана бар знак. Хорошо. Терде резонансный эмелерди чыгарасыңар, туурабы? Бирөө келип ал быковать этип, айтышып, доказывать этип эме кылганда. Мени чыгарсаң не интересно обществу? Остановился, документы дал. Сиз башка айдоочуларга үлгү болосуз да. Бардыгы мыйзамга ушундай сиздей болуп, мындай баш ийип түшүнүктүү айдоочу экен депчи. Башкалар коюп, жинденип кыйкырып өкүрүп сөгүнбөйт. Сөгүнбөй мына ушунчу керек деп мисал болосуз да. Айдоочу сылык гана түшүнбөгөн тийиштүү суроолорун берип, ага жооп алган соң инспекторго бардык документтерин берди. Андан соң жол тескөөчү толтуруп берген айып кагазынын көчүрмөсүн колуна алып, жолун улап кете берди. Бул унадагы ушул эле рейдтик иш-чаранын алкагында жол чырактын кызыл түсүнө өтүп кеткендиги үчүн токтотулган. Бирок айдоочу токтоосунан катуу ылдамдык менен кете берген. Бир топ убакыт өткөндөн соң унаа кайрадан колго түшөт. Айдоочудан инспектор эмнеге токтобой койгонун сураганда, ал жөн эле дейт. Чынында бардык документтери жайында экен. Бирок жол эрежесин бузгандыгы жана баш ийбестик көрсөткөндүгү үчүн жол тескөөчү ага протокол түзүп берди. Светофордун кызыл чырагына кирип келатасыз. Жол эрежесин алып кетип сиз жол чырактын кызыл белгисине кирип келатасыз. Токтоткон учурда мыйзамдуу талаптарга баш ийесиз. Аты жөнүңүзбү? Баштан алып коюң. Кызыл чыракка өтүп келгендигине 6 пункттун негизинде Бузулар кодексинин негизинде буга чара көрөбүз. Протокол толтуруп беребиз. Мыйзамдуу талаптарга баш ийбегендигине жана кызыл чыракка өтүп келгендигине. Азыр жазып, токтом чыгарып, колго беребиз. Касымбекова Салиева кесилишинде сен айдоочу жол кыймыл эрежесин бузуп, айдоочу жол чырактын кызыл белгисине кирип келген. Жол кыймыл эрежесинин 6.2 пунктунун негизинде 123-бөлүгүнүн 1-бөлүгү. Акылы? Мына жерге түшүндүрмөңү жазып бар. Акылы? Бул жерге түшүндүрмөңү жазбай, бул жерге кол коюп. Рысбекова Айнакан 1965-жылы туулган. Бүгүнкү күндө боор оорусуна чалдыгып, ак халатчылардын көзөмөлүндө. Мындан улам Индия мамлекетине барып операция жасатуу каралууда. Бирок бул үчүн 35 000 АКШ доллары талап кылынып жатат. Бейтаптын жакындарында мындай акча каражаты жок болгондуктан кайрымдуу мекендештерден жардам суроого аргасыз. Айнакан эженин ден соолугуна кайдыгер карабай, жардамга кол суна турган жарандар болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз. Теңизбеков Мирбек 1994-жылы туулган. 2011-жылдан бери боор оорусу менен алпурушуп келет. Буга чейин 8 чоң операцияны башынан өткөргөн. Эми кайрадан Индия мамлекетине барып, боорун алмаштырууга туура келди. Бул үчүн 30 000 АКШ доллары талап кылынууда. Бирок мындай чоң акча каражаты бейтаптын жакындарында жок болгондугуна байланыштуу. Кайрымдуу мекендештерден жардам суроого аргасыз. Мирбектин ден соолугуна кайдыгер карабай, жардамга кол сунган жарандар болсо, экрандагы телефон номерлери аркылуу байланышып, көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз.